Кара-Кыргыз автономиялы областын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата бүгүн Ош облусуна жалпы 10дон ашуун социалдык имараттар жана бир катар өндүрүштөрдүн ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн старт берди. Алардын катарында Арабан районундагы дал ушул биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер тобу да бар. Негизинен буга чейин эскилиги жеткен имаратта жалпы 30 миңден ашуун калка кызмат көрсөтүп келген болсо, эми жаңы кошумча имарат бүтүп бүгүн пайдаланууга берилди. Аларды ачууга уруксат бериңизди суранабыз. Кудай колдосун, ачыңыздар. Берекелүү майлуу сүттүү болсун баары. Эскимизде биздин имарат эски болчу. Союз кезинде курулгандыктан иштөөгө такыр шарт жок болуп калды эле. Бирок ага карабай 30 миңден ашуун калка кызмат көрсөтүп келдик. Эми баары жакшы. Бардык шарты менен жаңы имарат курулуп берилди. 10дон ашык канаасы бар. Эми калка кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы да жакшырат деп ойлойм.